Damlaka azırkı uçurda lölülөр ayıllarga barıp sadaka kılыңız dep barıp жатышат. Аларга бир нерсе sadaka kılsak bolобу дейт. Көчөлөрдө машинанын жолунда кайыр сурашат. Аларга тыйым берсе күнөөкөр болбойбузбу? Сигарет сатса бунун содасы арамбы дейт. Көчөдөгүлөргө бирөө сурагандарга берсеңиз күнөөкөр болбойсуз. Бирок дайыма садаканы билип берген жакшы. Sadakаны bilip bergen jakşı. Zeketli sadakаны en jakın tuğanına ver. Ham sadaka ham tuğançılık. Anan koşunana ver. Açsa başka jaka aparıp ver. Anam aladın göңүлүн orutpay berip koysan 5-10 so'm, andan iştik çöntөгөн түшүп келе калат. Ошон үчүн берип кое берсең зыян тийбейт. Бирок садака сураган адамга колдон келишинче бербеш керек. Садака сураган арам. Bir gündük azık ovkatı бар адам sadaka surasa bul aram bolot. Ошол лөлүн чөнтөгүнө жок дегенде 500 сом пулу бар. Ого берген арам, алган арам. Эми бирок сурап атса, мусулманбыз жакшы күмөн кылып берип кое беребиз. Sigaret satsa makruh деп айттык. Sigaretти арам деген алымдар sigaret сатканды арам деп айтышат, sigaretти makruh деген алымдар sigaret сатканды makruh деп айтышат. Бирок адал деп айтканы мындай болот, сооп, сүннат деп айтканы жок. Meçitte жаш балдар тополон кылса намаз бузулат, балдарды киргизбегиле деп атышат де. Жок, туура эмес. Meçitке балдар кире берсин, ойной берсин, кыйкыра берсин, керек болсо сийсе дагы майлы. Аны жууп коет сопулар. Сопум эмне отурат биякта? Пайгамбар алейхиссалам убагында аялдар балдары менен келет эле, пайгамбарыбыз балдар ыйлап атканда энеси баласын ойлоп, жүрөгү кетип калып, куду куш кетпесин деп намаз кыскартып окуйм, болбосо узун окуйт элем дейт. Аялдар балдары менен мачитке келет болчу. Мачитке балдар келгенде, "Ey, кыйкырбагыла, сүйлөбөгүлө" деп айтпаш керек. Ойной берсин. Балдар мачитке көнсүн. Жетелешип келип, ушинтип жүрө берсин мачитке. Мачит үйүндө болуп калсын. Мачит күндө кача турган болбош керек. Кирдетпе башка жок. Сен ошо мечит ишти согуп алат, ошого согуп аласың сен. Мечит сага музейби? Бул мечит, ошон үчүн анткен туура эмес. Мусулман баш кийим менен намаз окуса болбойт, шариатта болот, жамбаш жүрсө деп дайым жылаңбаш. Мусулман баш кийим намаз окуса болбойт, шариатта болот, жылаңбаш жүрсө деп дайым жылаңбаш жүрүшөт дейт. Жок, мусулманчылыкта жылаңбаш эмес, баш кийим менен жүргөн жакшыраак болот. Бирок жылаңбаш жүрсө мусулман болбой калды, имандан чыгып кетти деген гап дагы жок. Жылаңбаш эмес, баш кийим менен жүргөн адеп, анткени Кур'ан-ы Каримде айтат: "Хузу зинатакум инда кулли масжидин." Ар бир намаз окуганда, сажда кылганда зинатыңар толук ал дейт. Зинат ар бир миллаттын бардыгында баш кийим зинаттан болот.